Ош шаарында органикалык айыл чарбаны өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасында өсүмдүктөрдү биологиялык коргоонун учурдагы абалы аттуу иш-чара өткөрүлдү. Иш-чара кайра иштетүү жана өнөр жай органикалык айыл чарба департаментинин Ош регионалдык башкармалыгы менен Ош технологиялык университетинин технология жана жаратылышты пайдалануу институту тарабынан биргеликте уюштурулду. Өсүмдүктөрдү коргоо боюнча көп иштерди аткарып келебиз. Акыркы жылдары биз Ош шаарынын жана анын айланасындагы бактарактардын негизги зыянкечтерин жана илдеттерин аныктап чыктык. Жыйынга мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү, окумуштуулар, эл аралык уюмдардын адистери жана айыл чарба тармагынын өкүлдөрү катышып, органикалык айыл чарбаны өнүктүрүү, азык-түлүк коопсуздугу жана экологиялык туруктуулук маселелери талкууланды. Органикалык айыл чарба департаментинде өтүп жаткан тегерек устолдо Ош технологиялык университетибиздин окумуштуулары өздөрүнүн илимий изилдөөлөрүнүн жыйынтыктарын сунуштап, органикалык айыл чарбаны өнүктүрүү жана өсүмдүктөрдү кайра иштетүү боюнча сунуш пикирлерин билдирүүдө. Оштунун окутуучулары өсүмдүктөрдү биологиялык коргоонун учурдагы абалы жана органикалык өндүрүш үчүн адистерди даярдоонун заманбап талаптары тууралуу баяндамалар менен чыгышты. Препараттар же башка средстволор тарап кетпей жатат да. Ошонун илимдин өкүлү катары кадр иштеп чыккан. Мындан сырткары катышуучулар биопрепараттарды жана пайдалуу энтомофагтарды өндүрүү процесси менен таанышып, тармактын келечеги боюнча пикир алышты. Иш-чаранын соңунда илим, билим берүү жана өндүрүш тармактарынын кызматташтыгын күчөтүү боюнча сунуштар айтылды. 200-300 штук